Кудайдын чакырыгы 29-июнь. Ишайя пайгамбардын китебинде бир күчтүү ыр жаңырат. Кудайдын сүйүктүү жүзүмзары тууралуу ыр. Кудай отургузган жүзүмзар бул анын сүйүктүү элинин образы. Ал жүзүмзар гүлдөп өсүшү үчүн Кудай бардык нерсени жасаган. Бирок жакшы жүзүмдүн ордуна жапайы, кычкыл мөмөлөр, адилетсиздик өсүп чыккан. Кедейлерди эзгендиги үчүн Кудай жүзүмзарды кыйраттуу өкүмүн чыгарат. Кудай элин Мисир кулчулугунан алып чыгып, убада кылынган берекелүү жерге жайгаштырган жана алар адил эл болушу үчүн мыйзам берген. Бирок адилеттүүлүктүн жемиштеринин ордуна алар жамандык кылышкан, пара алышкан, адилетсиз өкүм чыгарышкан, жакырларды талаптоношкон, чындыктын ордуна жалган кылышып, жамандыкты жакшылык, караңгылыкты жарык, ачуу нерсени таттуу деп аташкан. Күнөөнүн оор жүгүн көтөрө албай, аларды бошотууну каалаган Кудайды шылдыңдашкан. Бул саптарда Кудайдын жараланган жүрөгү сезилет. Бул ыр биз Кудайдан канчалык алыстап кете аларыбызды көрсөтөт. Кээде руханий сокурлук бизди жамандыкты жакшылык, караңгылыкты жарык деп атаганга чейин жеткирет. Мындай абалдан Кудай гана куткара алат. Бул ыр бизди момундук менен Кудайдан кайсы жерден жолдон адашканыбызды көрсөтүүсүн сураганга, күнөөнүн жүгүнөн бошотуусун өтүнгөнгө, адилетсиздигибизди көрүүгө, туура жолго турууга чакырат. Бирок бул окуя жүзүмзарды кыйратуу менен бүтпөйт. Ишайя китеби Кудайдын сүйүүсү эч качан токтобой турганын кайра эскертет. Ал кечирет жана кайра калыбына келтирет. Ал бизден бир гана нерсени күтөт. Көзүбүздү ага буруп, кечирим сурап, жардам тилеп жана туура иштерди кылууга умтулуу.